The London BBC. Саламатсыздарбы? Элер алып жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Футбол дүйнөсүндөгү эки эң таасирлүү адам, Сеп Блаттер менен Мишель Платини спорттон 8 жылга четтетилди. Кытайдын түштүгүндө 33 имарат жер көчкүнүн астында калды. Аман калгандарды издөөгө 1000ден ашык куткаруучу тартылды. Барган сайын арзандап келаткан мунайдын баасы дүйнөлүк экономикага кандай таасир тийгизет? Дүйнөлүк футболдогу эки эң таасирлүү адам Сеп Блаттер менен Мишель Платини спорттон 8 жылга четтетилди. Футбол башкармалыгы ФИФАнын демилгеси менен уюштурулган сот Блаттер менен Платини уруксат берген $2 миллион төлөм эрежеге каршы келет деген чечимин чыгарды. Эки тең арызданарын билдиришти. Эл аралык футбол федерациясынын президенти Сеп Блаттер 8 жылга спорттон четтетилди. Бирок ал бул айыптарды четке кагып, кечирим сурабай турганын билдирди. I am sorry that I am still somewhere a punching ball. Мени ФИФАнын президенти катары топ кылып тепкилеп жатканына кечирим сурайм. Мен футбол үчүн өкүнөм. Блаттер бул чечимге каршы Швейцариядагы жогорку жарандык сотко кайрыла турганы маалымдалууда. Suspended 8 years. 8 жылга четтедим. Бирок мен күрөшөм. ФИФА жана өзүм үчүн күрөшөм. Сеп Блаттер жана Мишель Платиниге каршы айыптар сентябрь айында жарыяланган. Швейцариянын прокурорлору Блаттер коррупция боюнча шектелип жатканын билдиришкен. Жетекчи дээрлик $2 миллион Мишель Платиниге мыйзамсыз которгон деп шектелүүдө. Платини бул айыптарды четке кагып, 1998 жылы жана 2002 жылы ФИФАнын кеңешчиси катары алганын билдирүүдө. Бирок бул каражат тууралуу эч келишим жок жана ФИФА уюмунда каражат которду деген документтер да жок. Mr. Platini, why did you wait 9 years before asking for payment from Mr. Blatter? Бул акча тууралуу BBCнин кабарчысынын суроолоруна Мишель Платини октябрь айында жооп бергенден баш тарткан. Француз улуттук курамасынын мурунку капитаны Платини ФИФАнын президенттигине талапкерлигин койгон. Ал да сотко кайрыла турарын белгиледи. Ал эми Блаттер каражат мыйзамдын чегинде которулганын далилдеп бере аларын айтып, дагы эле ФИФАнын президенти экенин билдирди. Still the president. Блаттер жаңылыктардын башкы сабына кайрадан чыгары бышык. Кытайдын түштүгүндө bir күн мурун болгон жер көчкү ондогон имараттарды басып калды. Аман калгандарды издөөгө 1000ден ашык куткаруучу тартылды. 91 кишинин дайыны белгисиз. Бийликтердин айтымында жер көчкү кишилер үйүп койгон топурак жана өндүрүш калдыктары тең салмактуулугун жоготуп, ооп түшкөндө пайда болгон. Шэньчжэнь шаарында өндүрүш мекемеси топурак менен баткактын алдында көмүлүп калган. Индустриялык комплекстин ири аймагын кызыл топурак каптады. Имараттар урап калуу коркунучунда. Жер көчкү 14 фабриканы, 2 кеңсе имаратын жана жумушчулардын жатаканаларын басып калды. Кырсык болгон учур телефонго тартылып калган. Күбөлөр өздөрү да коркунучта экенин түшүнгөндөн кийин дүрбөлөңгө түшө башташкан. Ири куткаруу операциясы жүрүп жатат. Куткаруучулар топурактын алдындагы коңулдардан аман калгандарды издеп жатышат. Жер көчкү 380 000 чарчы метрлик аянтты каптаган. Топурактын калыңдыгы жана калдыктардын көлөмү бир нече метрден ондогон метрге чейин. Алгач кол менен тазалап жатышса, эми атайын техникалар келди. Бирок айрым жергиликтүү маалымат каражаттары кырсык эмне себептен болду деген суроону көтөрүшүүдө. Айрым тургундар курулуш калдыктары индустриялык комплекстин жанында сакталбашы керек болчу деген пикирин жергиликтүү басылмаларга билдиришкен. Шэньчжэнь 30 жыл бою балык оолоочу шаарчы эле. Азыр ал ири индустриялык аймак айланган. Ири экономикалык өсүш баш айландырган курулуштар дегенди билдирет. Кытайда айрымдар коопсуздукка жетиштүү көңүл бурулганбы деп суроо салышууда. Сиз көрүп жаткан BBC эми алдыңкы саптагы башка дагы жаңылыктар. Эл аралык космос станциясындагы 2 астронавт ачык мейкиндикке чыкты. Бул аракет мурун мерчемделген эмес. Станциянын командири Скотт Келли жана астронавт Тимоти Копра 3-чү күнү азык-түлүк жеткирчү орус кемесинин тиркелишин камсыздап, робот тетигин тазалашты. Ага 30 мүнөттөн бир аз ашыгыраак убакыт кетти. Ушуну менен үстүбүздөгү жылы ачык мейкиндикке 7 жолу чыгуу болду.
Испания. Жалпы шайлоодо бир да партия көпчүлүк добуш албагандыктан коалиция өкмөтүн түзүү боюнча сүйлөшүүлөр болот. Консерваторлордун Элдик партиясы парламенттеги көпчүлүктөн айрылып, үнөмдөө саясатына каршы чыккан жана либерал партиялар алдыга озуп чыкты. Кытай. Бейжинде смог же түтүн жана чаң аралашкан абаны тазалоо чараларынын алкагында 2000ден ашын фабриканы жабууга буйрук берилди. Кытайдын баш калаасы 3 күндөн бери уулуу туманга чулганып, расмийлер эң жогорку кызыл эскертүү берди. Башка 33 провинцияда дагы ушундай чарага барышты. Мунай баасы соңку 11 жылда эң төмөнкү көрсөткүчкө түштү. Мунай экспорттаган өлкөлөрдүн уюшмасы ОПЕК декабрдын башында мунай көлөмү ашып ташыганына карабастан өндүрүштү кыскартпай туруу жөнүндө чечим кабыл алгандан бери чийки мунайдын баасы 20%га арзандап кетти. Бул жагдай дүйнөлүк экономикага кедергисин тийгизеби? Мунайдын баасы эмнеге төмөндөдү? Анын негизги себеби базарда сунушталган мунайдын көптүгү. Учурда ашыкча мунайдын өлчөмү 1,6 миллион баррелге чейин жетет. Мунай өндүргөн өлкөлөр жетиштүү киреше алыш үчүн аргасыз көбүрөөк мунай сатууда. Бирок бул жагдай мунайдын баасын андан да төмөндөтөт. ОПЕК уюмуна мүчө болгон мунай экспорттаган 12 өлкө бааны көтөрүш үчүн өндүрүүнү азайтып койсо болмок. Арийне бул өлкөлөр өндүрүү кыскартылса, уюмга мүчө болбогон Орусия сыяктуу мамлекеттер кардарларды өзүнө каратып алат деп кооптонот. Ал тапта Иран дагы санкциялар баскыч-баскыч менен жоюла баштаганда мунай өндүрүүнү көбөйтө турганын маалымдаган. Ал эми Кытайдын экономикасынын солгундоосу мунай өндүргөн өлкөлөрдүн эң негизги кардарынын талабы келерки жылдары кыскарышы мүмкүн экенди билдирет. Бирок бул карапайым тургундарга жагымдуу кабар. Себеби мунайдын баасы түшсө, бензиндин да баасы төмөндөйт. Ошондой эле транспортко жумшалган каражат кыскарып, азык-түлүк баасы жана инфляциянын деңгээлине түздөн-түз таасир этет. Керектөөчү товарлардын арзандаганы айрым өлкөлөрдүн экономикалык өсүшүнө түрткү болот. Бирок мунай өндүргөн өлкөлөрдүн экономикасына кедергисин тийгизери бышык. Демек бул көрүнүш айрымдарды кубантса, башкаларды кооптондурат. Спортқа келдик. Англиянын премьер-лигасында бүгүн 2-чи саптагы Арсенал 3-чү орундағы Манчестер Сити менен беттешет. Лестер Сити демалышта Эвертонду 3-2 менен утуп, биринчиликти сактап калды. Уотфордко 3-0 менен утулган Ливерпулдун тренери Юрген Клоп командасы биринчи голду алдын ала албай калганын айтты. Жозе Мориньо тренерликтен кеткенден кийин Челси Сандерлендти жеңип алды. Испаниянын Ла Лигасында Реал Мадрид Райо Вальеканону 12-синде утуп көпчүлүктү таң калтырды. Гарет Бейл 4 жолу, Карим Бензема 3, Криштиану Роналдо 2 рет гол киргизди. Вальеканога 2 жолу кызыл карточка берилгенге чейин Реал Мадрид 2-1 менен гана алдыда бараткан. Британиялык теннис жылдызы Энди Маррейге BBC'нин жылдын мыкты спортчусу намы ыйгарылды. Быйыл дүйнөнүн экинчи ракеткасы соңку 79 жылда биринчи жолу Дэвис кубогун Британияга алып келди. Чоң шлемдин 2 жолку жеңүүчүсү быйыл Австралиянын ачык чемпионатында финалга, Уимблдон менен Франция мелдештеринде жарым финалга чейин жетти. Жаңылыктардын соңунда. Лас-Вегаста өткөн Аалам сулуусу конкурсунда жеңүүчүнүн тажысы жеңүүчүгө берилбей, андан кийинки сулууга берилип, эл таң калып кыжалат болду. Алгач Колумбиядан келген сулуу жеңүүчү деп жарыяланып, ага тажы кийгизилди. Бирок тилекке каршы ал сулуунун кубанычы көпкө созулган жок. Алып баруучу ката кетиргенин мойнуна алып, чыныгы жеңүүчү филиппиндик сулуу экенин айтты. Андан соң алып баруучу көпкө чейин элден кечирим сурап жатты. Мынча болду, экөөнө тең тажы кийгизишсе болмок. Саламатта калыңыздар.